markumdu жерге берүү әдеби. Биринчиден, жаназа намазга жана gömgөнгө шерик болуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман шахидал жаназа хатта юсалли фалаху қират." Ким жаназа намазга катышса, намаз окуду, жаназа намазга катышты, буга бир қират сооп болот экен. "Ва ман шахида хатта тудфана кана лаху қиратан." Ким gömgөнгө чейин катышса, ага 2 қират болот экен. Кыйла ва ман қиратан. Бу 2 қират деген эмне деп пайгамбарыбыздан сураганда, пайгамбарыбыз айтты: "Қират деген мислул жабалейн азимейн, 2 чоң тоодой" деди. Раваху Бухари, Бухари шарифте келет. Bir hadiste айтат, Ухуд тоосундай. Ким жаназа намазга катышса, Ухуд тоосундай сооп алат. Ким жаназага катышкандан кийин барып топурак таштаганга чейин катышса, 2 Ухуд тоосундай сооп алат дейт. Бизде маселе бар, жаназага катышкандан кийин жаназа бул фарзы кифая. Бирок тияктан барып тур gömгө чейин катышкан, ал жерде дагы фарзы кифаянын кээ бирлер мустахапка чейин берген, бирок ошол маркумдун кожоюнан уруксатсыз кетип калуу макру. Эгерде бир зарыл иш болуп кала турган болсо, маркумдун ээсинен сурап коюш керек экен: "Мен gömгөнгө чейин бара албайм, мага уруксат берсеңиз, ишим бар эле, кетейин" депчи. Так мынакей канча деген улуу соопторду текке кетирбеш керек. Экинчиден, зарылчылыксыз кечкурун gömbөйт экенбиз. Шариятыбызда күндүзү gömсөк деле, кечкурун gömгөн деле бар. Фатима энебизди дагы кечкурун gömгөн. Кечиндеси gömүү деле, бирок зарылчылыксыз кечкурун gömbөйбүз. Күндүз эле. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тадфану маутакум биллейл илля ан таттарру", бирок мажбур болуп калсаңар анда мейли. Кандай бир мажбурлук болуп калса кечкурун gömсөңөр макул. Бирок түндөсү gömbөгүлө деп келип атат. Жана кабырды лахат кылат экенбиз. Лахат дегени азыр биздеги дагы Кыргызстанда ушундай gömтүрүп, бул жактан анан казынасын неме кылып коет. Оң жака. Да биздин топурактар жакшы. Казып бул жактан оң жагына мындай кылып туруп каза турган болсо, казына кылып, анда үстүнөн түшпөйт да. Бирок көп жердегилер, мисалы, Саудия жакта, кум болот дагы, бул жакан каза турган болсоңуз үстүнөн түшө берет. Ошон үчүн биздеги азыр мынакей жакшы мындай казып туруп түбүнөн, анан оң жагына же мындай казгандан кийин кыбла жагына көбүнчө бул жак киргизип коет дагы, анан ал жака коет. Кабырды терең кенен казат экенбиз. Терең кенен. Бирок кээ бирде терең кенен деп эле өтө эле бир бөлмөлүү квартирадай кылып койбошубуз керек. Ичинде беймарал басып жүрө тургандай. Ушу майитти ушуну отургузганда, мында адамда путун сунуп отурганда, бир башы тийбей тургандай кененирээк болсо болду. Өзү тургандай эмес, жөн эле отургузуп путун сунуп койсоңуз. Демек бул боюнча дагы пайгамбарыбыз "Ихфару ва мaqu ва аусау", пайгамбарыбыз Ухуд шейиттерин gömгөндө ушул жерден көр казгыла, аны кенен кылгыла, терең кылгыла деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйрук берген. Зарылчылыксыз бир кабырда 2 адамды gömbөйт экенбиз. Кээде өлүм көп болуп калган учурда ошол жерде эле кээде казып экөөнү бир жерге gömүп койбосок, ар бир адамга өзүнчө кабыр. Өтө зарыл болуп калганда, ошондо анан бир 2-3-өнү карап туруп gömсө болот. Бирок ушу 2-3-өнү gömгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суралды эле: "Кимисин биринчи кой" дегенде, "Куранды көбүрөөк билгенин" деп жооп берген. Демек Куранды көбүрөөк билгени ошол жерде дагы мертебеси каралат экен дагы, ошол жерден карап туруп аны жакыныраак коет экен. Кээде ушундай болуп калат. Ата бала, апасы баласы менен өтүп кетет. Жаш бала ушу чоң gömөйлү деп калат. Ошондой учурларда деле gömсө шариятта уруксат берет. Gömгөндөн кийин кам кыш менен жабабыз. Же болбосо ошол жердеги
камыштар менен же жыгаштар менен, бышык отко тийген кыш менен эмес. Бул дагы Саид ибн Аби Ваккас радыйаллаху анхудан риваяты бар. Бул киши өзү айткан, качан ушу мен дүйнөдөн кайта турган болсом мага лахат кылгыла, жана кам кирпич менен мени жапкыла, кандай пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга кылынгандай дейт. Муслим шарифте келет, пайгамбарыбызга демек лахат кылынган экен, экинчиси кам кыш менен жабылган экен. Андан кийин кабырга топурак салганда баш тараптан салат экенбиз, баш жагынан салат экенбиз. Бир нерсени эстетип коелу, кабырга майытты койгондон кийин кыбла жака кичине жүзүн буруп коебуз. Ушу жүзүн бурганда жүзүн эле эмес, дененин бардыгына мындай бурабыз. Демек жүзүн эле эмес, жүзүнгө бурдуңуз кичине. Анан кийин акыркысында мындай далына, белине, жамбаш жагына топурак кичине көтөрүп коет экенбиз дагы, аз-маз бир аз мындай кылып коет экенбиз мынакей. Мындан кийин баш жагынан анан кабырга акырын не кылат экенбиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салла ала жаназатин сумма ата кабрал майит фахасса алейхи мин кибали расихи талатан. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жаназа окугандан кийин кабырга келип туруп ошо майытты маркумду жерге бергенден кийин топурак таштады, баш жагынан келип туруп баш жагына таштады. Баш жагынан таштайт экенбиз. Андан кийин майытке топурак таштаганда, колубузду толтуруп 3 ирет таштап койгон. Бул дагы хадисте келет. Джафар ибн Мухаммад анабихи мурсалан анна наби саллаллаху алейхи ва саллям хасса алал майит ثلاث حسيات بيديه جميعا وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям майытка келгенде ушу эки колу менен толтура, үч уч кабырга ушундай колуна топурак таштайт эле. Демек кабырга топурак таштаган ал бар нерсе экен, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн экен, биздин динибиздеги адеп нерседен. Ал эми Ибрахим баласы өткөндө пайгамбарыбыз көмгөндөн кийин суу дагы чачып койгон эле дейт. Керек кичине мындай чаңдап калат, ылдый болуп калат, суу чачып койсо да болот экен. Бул дагы майытты көмүп аткан учурда дуа кылуу, минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра деген дуа бар. Ушу майытты ушу кабыр таштап ушу көмүп атканыбызда ушу дуаны окуп коет экенбиз. Ушу топурактан, я Алла, сен бизди жараттың, мынакей. Алла Таала ушу топурактан айтып атат, биз силерди топурактан жараттык, жана топуракка кайтарабыз, жана топурактан дагы бир ирет силерди чыгарабыз дейт мынакей. Экөөнө шек күмөнсүз. Топурактан жаралганыбыз, жана топуракка кайтарыларыбыз шек күмөнсүз. Үчөөнө шектенип калат да, үчүнчүсүнө тоюс. Үчүнчүсү кайсы? Алла Таала айтып атат, кайра топурактан силерди бир ирет тирилтебиз дейт. Кайра чыгарабыз дейт. Мына ушул жерде мусулман менен мусулман эместин айырмасы ушул жерден билинет да. Мусулман кантет? Я Алла, сен бизди топурактан жараттың, топуракка кайтарасың, жана топурактан кайра чыгарып, тирилтип, башынан жаратасың. Мына биз мусулманбыз, кайра өлгөндөн кийин жаралууга, өлгөндөн кийин тирилүүгө хак деп ишенген адамдарбыз тугандар. Кур'ан-ы Каримде мынаны айтып атат. Ушул сөздөрдү айтып туруп, топурак таштайт экенбиз да. Андан будан башка дагы бисмиллахи ва фи сабилилlah ва аля миллати расулилlah, бисмиллахи ва биллахи ва аля миллати расулилlah деген дуалар бар. Ушу менен бисмилlah ва билlah ва аля миллати расулилlah. Алланын аты менен, Алланын жардамы менен, Алланын жолунда, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын дининде ушу көмүп атабыз деп топурак таштап коет экенбиз. Gömgöндөн кийин дароо кетип калбай, ал жерде бир аз отурат экенбиз. Амр ибн Ас радыйаллаху анху сахаба айтат: "Ида дафантумуни", качан мени көмө турган болсоңор, анда топуракты таштап, кичине мындай төөнүн өркөчүндөй кылып туруп көмгүлө. Сумма акиму хавла кабри кадра ма тунхару жузурун ва юқассаму лахмуха.
ушунчалык отургула менин кабырымда дейт, тегерегинде бир төөнү союп, анын этин бөлүштүрүп берип, кенге чейин дейт. Эмне үчүн? Hatta astanisa bikum wa anzuru mada uraji'u bihi rusula rabbi. Muslim. Manaki. Muslim şerifte gelip atat. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabası Amr ibn As radıyallahu anhuma aytып atat. Mına uşu ketip kalıbastan men kabırımda gömgöndөн keyin biraz oturup turgula. Al kança ubak bir töөнү soyup, төөнүн этин таркатканга чейин дейт. Эмне үчүн? Мен ошо кабырда эми жалгыз отурганымдан кийин силер менен бир унс мындай өзүм каерде экенимди кичине билип алайын дейт. Өзүм ошол жерде лайыктап, Робумдун периштелери Мункар Накирдин суроосуна өзүм кантип кайтарарымын, кантип жооп берем, өзүм келип алайын деп атат да. Кичине силерди. Себеп алар кеткенден кийин сурак башталат да. Gömgöндөн кийин ошо майитке истигфар кылат экенбиз. Усман ибн Аффан радıyallahu anhu айтат: "Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям ида фарага мин дафнил майит", ошол майитти жерге gömgöндөн кийин вакафа алейх, ал жерде турат эле дагы, факал: "Истагфиру ли ахикум васалу лаху татбит, фа иннаху ал'ан юс'ал". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле: "Бир туганыңарга истигфар кылгыла, Алла Тааладан кечирим сурагыла, жана тасбит деп коет. Не деп? Аллахумма саббит би каули сабит. Я Алла, өзүң бекем кылгын. Бекем сөз менен бекем кыл. Ал кайсы? Ла илаха иллаллахны жооп бергенге, ушуну өзүң я Алла ушуга жардам бергин. Тилинде ушу бекем болсун, жүрөгүндө ушу ла илаха иллаллах болсун. Анткени азыр суралат деп атат да. Демек суралганда ошого сурагын жеңил болсун деп сурашыбыз керек экен. Андан кийин өлүктү gömgöндөн кийин баш жагына өтүп, Бакара сүрөсүн Алиф лам мим заликал китаб ла ройба фи худа лил муттакинден тартып муфлихунга чейин окуйт экенбиз. Анан пут жагына өтүп туруп Аманар Расулдан тартып акырына чейин окуйт экенбиз. Бул хадис Мушкатул Масабихте келет. Мына ошо баш жагында Бакара сүрө Фатиханы окуп туруп эле Бакара сүрөнүн башка аяттарын, андан кийин пут жагына өтүп туруп акыркы аятты окуп коюу мына ушул ба. Албетте зарылчылыксыз кабырдан кайра алып башка жака көчүрбөш керек, бирок зарылчылык болуп кала турган болсо, кайрадан кабырды ачып, мисалы бирөө бир нерсесин унутуп калды, ачып кайра алса болобу болбойбу, же бир кандайдыр бирөөнүн билбестен бирөөнүн жерине көмүп алды, ар бирөөнүн мүлкү болчу, а жерден чыгарып кеткиле деген ызы чыгылып атат. Ал учурларда шариятыбыз уруксат берет, жерден кайра алып башка жерге gömгөнгө уруксат. Жараткан Алла Таала баарыбызга амал кылып, туура башкаларга жеткиргенге мүмкүнчүлүк берсин.